Бул орусча айтканда редкая профессия дейбизби? Баягы археологдор өтө эле аз да Кыргызстанда, дүйнө жүзүндө деле башка өлкөлөрдө деле ошондо археологдор аз. Анан баягы көп элдер археолог тууралуу көп маалыматы жок да. Бирок археология кесиби бул башында археология өзү бул тарых илиминин бир багыты болгон. Себеби археологиянын негизги максаты бул байыркы адамдардан калган материалдык буюмдардын негизинде байыркы адамдардын маданиятын, тарыхын изилдөөдө да. Тарыхта билесиң жазма булактар менен изилдейт. Археологдордун максаты ошо материалдык буюмдар менен байыркы адамдар колдонгон күнүмдүк турмушта колдонгон ар кандай буюм тайымдар же болбосо ошо байыркы адамдар жашаган турак жайлардын калдыктары же болбосо алар сыйынган бир храм сыяктуу баягы сыйынуучу жерлерди ошолорду изилдеп туруп, анан адамдардын тарыхын, маданиятын жазган ошо кесип ошо археология. Археологдордун кесиби өзгөчөлүгү бул кабинеттен эмес, бул талаада иштейт да. Талаада да, кабинетте да. Эң биринчиси ошо талаага чыгып, байыркы адамдардан калган эстеликтерди табуу. Эртең менен турат, кадимкидей туруп тамактанып, анан баягы эстелик биринчи чалгындоо менен изилдей табыш керек да эстеликтичи. Кадимкидей эле жөө басып эле жергиликтүү элдерден сурап, ошо археология эстеликтерди табыш керек биринчи. Ал табылгандан кийин анан баягы өзүнүн методикасы болот, ошо казуу методикасы. Ошо казуу методикасы менен изилдеп, казып, табылган буюмдарды анан кабинетке бияка алып келип туруп анализдеп, анан ошонун негизинде ошо тарых, байыркы элдердин тарыхы, маданияты боюнча китеп эмгектерди жазат. Ошо суроо талап акыркы жылдары күчөп атат. Ошо күчөгөн негизги себептердин бири да бул ошол жанагы биздин мыйзамдын тарыхый эстеликтерди сактоо мыйзамынын иштей башташы да. Бул ошол чоң курулуш же болбосо бир жерди трансформация кылганда, мисалы, же болбосо бир жерди жаңы бирөө алам десе, аякты мындай чарбалык же болбосо башка өндүрүштүк максатта колдоном десе, ал жерде ошол тарыхый эстеликтер жокпу, экспертиза сөзсүз өтүш керек да. Ошол учурда археологдор барып экспертиза кылып, эгер жок болсо жок деп отчет жазып берет, бар болсо бар деп анан аны изилдеш керек деп аялда изилденет да. Ушул себептен баягы азыр талаптар күчөп атат, археологдорду көптөн эметет.